Assalamu alaikum, урматтуу угармандар. Бүгүнкү чыгарылышта биз сиздер менен Зора Сооронбаеванын "Ак чач аял" аттуу чыгармасын кеп кылабыз. Бул чыгарма жөнөкөй эле аялдын тагдыры аркылуу бүтүндөй коомдун, кыргыз аял затынын энелик касиетин терең сүрөт. Бул повесть ар бир окурмандын жүрөгүн козгоп, ар кимди өз энесин, чоң энесин эстөөгө түртөт. Зора Сооронбаева "Ак чач аял" чыгармасы аркылуу аял затынын түйшүктүү, бирок уулуу жолун сүрөттөгөн. Башкы каарман эне болуу бул жөн эле бала төрөп коюу эмес. Бул жашоо үчүн күрөшүү, курмандыкка баруу, түгөнгүс кайрат менен чыдамдуулуктун башаты. Анын өмүр жолу оор болду. Ал жаш кезинен эле турмуштун чоң сыноолоруна кабылды. Жолдошу согушка кетти, күтүп отурду, бирок кайткан жок. Ошол күндөн тартып ал өзүн эмес, балдарын ойлоп жашай баштады. Ар күнү таң атып, кеч кирип, турмуш кайнап жатты. Бирок ал чарчаган жок, үн каткан жок. Этең түндөрү ыйлап, эртеси күлүп, балдарынын алдына чыкты. Кандай гана кыйынчылык болбосун, апа кайрат менен жеңе алды. Анткени апанын алдында бир гана максат бар болчу: балдарын аман сактап калуу. Ал эч качан кээ бир адамдардай "мен кыйналдым" деп айткан жок. Анткени ал кайгыны айтуу эмес, көтөрүү керек деп эсептеди. Кыйын күндөр анын жүзүн эрте бырыштырды, чачын эрте агартып салды. Бирок ошол ак чач анын даңкы болду. Ар бир тал бир күндүн ээси. Ар бир тал бир түн уктап өткөргөн түн, бир кайгы, бир үмүт. Зора Сооронбаева чыгармада философияны, терең коомдук ойду жашырып койгон. Аял бул дүйнөнүн негизи, аял турмуштун тиреги, аял бала тарбиялоочу гана эмес, коомду калыптандыруучу чоң күч. Кыргыз коому аялды көбүнчө үйдөгү жумуш менен эле байланыштырса, чынында аял коомго акыл, тынчтык жана тартип алып келет. Эгер аял затынын үнү угулбай калса, коом жарым-жартылай жашайт. Бул повесть ошол үнсүз аялдын үнүн угузат. Ак чач аял бир эле адамдын турмушу эмес, ал бүтүндөй доордун, бүтүндөй муундун тагдыры. Согуштан кийинки мезгил, кыйынчылык, кедейчилик, жокчулук баары бар. Баарынын үстүндө уулуу энелик мээрим. Аял баарын көтөрө алат. Энесиз адамдын көңүлү жетим, энесиз коом да жетим. Бул чыгарманы окуп отуруп, өзүңдүн энең менен болгон ар бир мүнөттү эстейсиң. Ар бир сөз, ар бир сап сени өз үйүңө, өз балалыгыңа кайтарат. Энелер баатырлар. Аларсыз бул дүйнө кыйшайып калмак. Алар унчукпайт, бирок баарын көтөрөт. Алар көз жашын көрсөтпөйт, бирок ички толгон кайгы. Алар ыйлабайт, бирок жүрөгү толгон үмүт. Алар урушпайт, бирок тарбиялайт. Бул чыгарма ар бир окурманды токтотот. Өзүңө суроо бересиң: мен өз энеме жетиштүү көңүл бөлүп жатамбы? Аны түшүнүп жатамбы? Энебиз жаш кезибизде биз үчүн бүт дүйнө болгон, бирок чоңойгондо аны унутуп калабыз. Ак чач аял ошол унутканы эске салат. Бул повесть жаштар үчүн сабак. Аял затына болгон мамилени өзгөртүү керек. Аларга ыраазычылык айтуу кеч эмес. Алар арзышат. Бирөөнүн ак чачы жашоодогу жеңил-желпи эмес, зор күрөштүн жыйынтыгы. Ал чач тарых, ал чач тагдыр. Анын ар бир талы бир күндүн азабы. Бирок ошол ак чач менен эне жашоосун сүйүп жашай берет. Повесттин акыркы бөлүгүндө каарман өмүрүнүн акыркы күзүндө ага көңүл буруп турган эч ким жоктой. Балдары өз тиричилигинде коомдон четтеп калган. Бирок ал нааразы эмес. Ал эч качан эч кимден нааразы болгон эмес. Себеби ал эне болгон адамдын жүрөгү кең болот, түшүнөт, кечирет, жашайт, жашоону сүйөт. Зора Сооронбаеванын бул чыгармасы окурмандын жүрөгүн ачкан, жашоого башка көз менен караган, ак чачтын артындагы тарыхты көргөзгөн чыгарма. Эгер жаныңда энең болсо, азыр барып анын колун карма, анын көзүнө кара.
Anın çaçынан sıla. Aga ыраазычылык айт. Себеби бизде баары бар. Бирок эненин ордун эч ким баса албайт. Эне кетсе, өмүрдөгү эң ыйык сүйүү кетет. Ак чач аял чыгарма эмес. Сабак, жашоо сабагы. Эненин сабагы. Энелик махабаттын түбөлүктүүлүгүн баяндаган ыйык сабак. Эгер сизге видео жаккан болсо, каналга катталып, ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз.